Ысыкөлдүн халкы, аксакалдары, эл журту. Мен да Ысыкөлдүн жээни болом. Менин чоң кайынам Касым Тыныстановдун айылынан жакын туугандар болуп кетет. Менин айылым Ысыкөлдүн бер жагында, Чырпыктын тушунда. Ысыкөл бул Кыргыздын бермети. Ысыкөл сөз касиетин барктаган эл. Тилекмат аке, Кыдыр аке, Кадыр аке, Мойт аке, Карга аке бул эч убакта картайбай турган акыл сөздүн кенчи. Ысыкөл ошо менен таанылган дүйнөгө. Экинчи, Ысыкөл Калыгул Олия Саякбай менен таанылган. Мен ошол Саякбай китебинин авторумун. 15-кылымда Барыскоон Кыргызстандын борбору болгон. 1508-жылы Тагай би Барыскоондо Кыргыздын биринчи би болуп таанылган. Тагай би элдин сөзүн уккан. Совет заманында Ысыкөл кыргыз илимине Мамакеевдей, Ахунбаевдей, Жээнбаевдей, Мамытовдей атактары менен адам окумуштуулары менен дүйнөгө атагы чыккан. Акыркы эле 10-20 жылда Ысыкөлдө иштеген адамдар Апаз Жумагулов, Арыстанбек Дүйшеев премьер-министр болгон. Абсамат Масалиев биринчи секретарь болгон. Мен Ысыкөлдүк Ишембай Абдыразаковдун окуучусумун, ошонун астында иштегем. Атаганат ошол киши бүгүн тирүү болгондо ошол президент болсо эле чыкмак элем. Ал гос секретарь менен пресс-секретарь иштегем. Көлдүн улуу интеллигенциясы бул Аманбаев, бул Чолпонбаев, бул Усуп Муканбаев, бул Чыңгышев. Бирок Садыр Жапаров эмес. Ысыкөлдүн аксакалдары, айланайын, бул тентек балаңар элди укпай атат. Балким силерди угар. Эгер аксакалды укпаса ал ким? Чакырбайсыңарбы? Көлгө алып кетпейсиңерби? 2 жыл губернатор болуп иштесин. Өссүн, өнсүн. Анан келип премьер-министр болсун. Анан даяр болуп келсин. Элдин тагдыры оюнчук эмес. Ошондуктан бизди укпаса да, элди укпаса да, ал жалаң фейктерди угуп калды. И Кекебаев ошибся, он сказал, если Садыр Жапаров станет президентом, Кыргызстан станет Туркменистаном. Нет, нет, не дай бог. Я много лет работаю в комитете по международным связям. Не дай бог. Я знаю хорошую ситуацию в регионе. Не дай бог. Если Садыр Жапаров станет президентом, Кыргызстан станет вторым Афганистаном. Мы этого не допустим. Потому что он рвется к власти через насилие и хаос, через бандитов, через фейковые войска. Мы горой будем стоять, защищать суверенитет, конституционный строй и не забыли с Конституции Кыргызской Республики. Бандитам нет дороги. Спасибо всем. Спасибо большое.